Саламатсыңарбы достор, сабагыбыздан ары улантабыз. Бул сабакта биз силер менен окуя же аракет жана ушул аракетке жооп берген аракет же реакция жөнүндө сөз кылабыз. Дегиле окуя же аракет дегенибиз эмне? Мисалы мына биздин формат турат. Эгерде ушул формага биз электрондук чычкан менен басат турган болсок, анда бул аракет. Азырынча бизге эч кандай жооп берген жок, реакция алган жок. Же болбосо ушул жерден эле иштете турган болсок, мына биздин баскыч. Кнопка 1 же болбосо баттан 1 деп турат. Ушул баскычты бассак, эч нерсе болгон жок. Демек, ушул басылып аткан аракетибиз окуя деп аталат. Ал эми биз баскандан кийин дагы бир башка аракет аткарылса, ал ошол иштетилген аракет же болбосо баскан аракетке жасалган реакция деп аталат. Мына ушуларды кантип иштетебиз Delphi программасында. Бул сабакта ошол окуя жана окуяга аракет жасалган реакция жөнүндө сөз кылат экенбиз. Анда эмесе баштайлы. Демек, окуя же реакция панелиндеги events деген тиркемеден алабыз. Мына бул жерде эгерде форманы ала турган болсок, бир нече аракеттер турат. Же болбосо ушул аракетке жараша жасалуучу реакциялар. Мисалы, эң биринчиси эле бул on click. On click дегенибиз эмне? On click дегенибиз ушул формага болобу, же болбосо баскычка болобу, үстүнө бир жолу басканда электрон чычкандын курсору менен ошого аракет этүүчү реакцияны аткарат экен. Эми аны кантип иштетебиз? Аны иштетүүбүз албетте код редакторунда болуп өтөт. Аны үчүн азыр мынакей биринчи ушул форманы басканда кандайдыр бир аракет аткарылганын карап көрөлү. Мисалы, форманы бөлүп алабыз дагы, анан on click деген жерге келип, эки жолу басабыз. Мына бизди редактор кодуна алып барат жана бул жерде атайын процедуранын шаблону түзүлөт. Ушул жердеги begin жана end'тин ортосунда биз берилген реакцияга аракет этүүчү кандайдыр бир иштетүүчү программаны түзүшүбүз керек. Эми биз эң жөнөкөй close деген программа, башкача айтканда аракетти түзүп коелу. Демек, begin жана end'тин ортосунда close жана бүтүрлүү чекит менен аяктайбыз. Болду. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, эгерде ушул формабызга курсор менен басат турган болсок, формабыз жабылышы керек. Кандай иштетип көрөлү? Мына азыр келип формага бассак, форма жабылып калды. Демек, биздин аракет ишке ашты. Ошондой эле аракетти биз баскычка коелу. Демек, ал үчүн баскычты бөлүп алабыз дагы. Ошол эле events тиркемесинен on click деген жерден эки жолу басабыз. Мына бизди дагы эле процедурага жөнөтүп атат. Begin end'тин ортосуна кайрадан close деп жазабыз. Бул учурда дагы эгерде баскычты басат турган болсок, анда формабыз жабылышы керек. Кана көрөлү, иштетебиз. Мына баскычка келебиз дагы, бассак формабыз жабылды. Демек, биздин программабыз иштеп атат. Демек, окуя жана окуяга жасалган иштетилген аракет жөнүндө түшүндүңөр деп ойлойм. Башкача айтканда, окуя дегенибиз ушул баскычты бассак же ошол баскычтын үстүндө курсорду алып өтсөк, же болбосо форманын үстүнө курсорду алып өтсөк, мына бул жердеги баскычтарды басуу дагы, форманы кичирейтип чоңойтуу дагы бул окуяга кирет, же болбосо аракетке кирет. Жана ушунун ар бирине программада аракет этүүчү ар кандай иш аракеттерди программалап түзсөк болот экен. Эми ошондой эле мисалы бир объектин басуу менен экинчи объектинин ар кандай параметрлерин өзгөртсөк да болот экен. Аны кантип өзгөртөбүз? Мисалы, биринчи программам деген баш сөз сапчасында жазылып турган жазууну көрүп турабыз. Биз азыр мындай программа түзүп көрөлү. Демек, баттан же болбосо баскычты бассак, биринчи программам деген сөз өзгөрүш керек. Аны кантип түзөбүз? Аны үчүн демек окуяны мына ушул баскычка жазышыбыз керек. Анда
азырынча муну өчүрүп салалы. Баскычты бөлүп алабыз дагы. On click 2 жолу бассак, мына close деген жерде турат. Close'ду өчүрөбүз дагы. Эмне деп жазабыз? Демек, баскычты басканда форманын биринчи программам деген сөзү өзгөрүш керек. Демек, биринчи программам деген албетте формада caption, башкача айтканда баш сөз сапчасы болуп саналат. Анда биз жазабыз бул жерге form 1. Башкача айтканда ошо баскычты басканда form 1дин касиети өзгөрүш керек. Демек, form 1 жана check it. Мына бул жерде автомат түрдө жардамчы сөздөр келип чыкты. Бул жерден биз caption дегенди тандап алабыз. Caption'ı жазсак, caption мына. Caption'ды тандап алабыз дагы. Жана ый карабыз. Барабар тырмакчанын ичине, бир тырмакчанын ичине жазышыбыз керек. Өзгөрүү деп коелу. Же болбосо өзгөрүү. Башкача айтканда, үтүрлүү чекит менен ажыратабыз. Башкача айтканда, бул программаны иштетсек, анда ушул баскычты баса турган болсок, анда форманын баш сөз сапчасы өзгөрүш керек. Өзгөрүү дегенге гана иштетип көрөбүз. Басабыз, өзгөрүү. Демек, өзгөрүп атат. Мына ушундай жол менен ушул формада турган бир объектти басуу менен окуяны өзгөртүп, башка бир объектинин касиеттерин өзгөртсөк болот экен. Дагы бир мисал. Мисалы ушул эле формага дагы бир баскычты алып келип коелу. Бул автомат түрдө аты button 2 деп аталат. Эми ушул жерден биз биринчи баскычты бассак, экинчи баскыч автоматтык түрдө жоголо тургандай кылып программаны түзүп көрөлү. Же болбосо ушул окуяны иштетүүчү кодду түзүп көрөлү. Аны үчүн эмне кылабыз? Демек, биздин кайрылуубуз button 2нин касиетин өзгөртүш керек. Аны үчүн биз button 1де 2 жолу басабыз дагы. Мына бул жерден form 1дебиз. Башкача форманы өзгөртпөстөн button 2нин же болбосо экинчи баскычтын касиетин өзгөртүшүбүз керек. Демек, жазабыз бул жерге button 2 check it сөз түрдө. Демек, муну көрсөтпөш керек. Башкача айтканда, муну басканда бул жок болуп кетишкен. Көрсөтүү же көрсөтпөө visible деген кызматчы сөз менен ишке ашат. Демек, v-ны койсок эле visible деп чыкты мына. Boolean. Boolean деген типте, boolean дегенибиз бул false же true деген эки маанини берет. False дегенди берсек, анда биздин баскычыбыз көрүнбөй калат. А true десек, анда көрүнүп эле турат. Анда false дейбиз дагы, ыйгаруу, барабар false деп жазабыз. False деген демек көрсөтпөй калыш керек. Ана иштетип көрөбүз. Эми button 1ди бассак, button 2 көрүнбөй калыш керек. İşletебиз. Мынакей биринчи баскычыбызды бассак, экинчи баскычыбыз көрүнбөй калды. Мына ушундай жол менен биз ар кандай объектти басуу менен башка объектинин касиеттерин өзгөртө алсак болот экен. Анда эмесе бул сабагыбызды ушуну менен аяктайлы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.